эгерде биз туура тамактанууну, пропаганданы туура жеткизип, ошо айыл жеринде ушундай баягы аярлуу катмарларга баарына туура жеткизсек, оору маселеси азаят да. Биз бүгүн мамлекеттик органдар менен кошо жарандык коом, башка мен айтып аткан баягы академиялык сектор, бизнес чөйрөсү баардыгы бириксек, ушул маселелерди толук чечкенге мындай болот да. Мен ушул айыл чарба министри катары ошол эле кезде на сан деген южный duration расширение мероприятий по питанию деп коет, мындай айтканда. Ушул боюнча мен техникалык координатормун. Бизде улуттук координатор Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн биринчи вице-премьер министри. Бул жерде парламенттик сеттен дагы бүгүнкү күндө депутаттар аябай катуу бул маселе боюнча дагы чогуу жардам берип иштеп атабыз. Туура тамактанууну жолго койсок, азык-түлүк коопсуздугун мамлекеттик деңгээлде көтөрсөк, анда ушул маселелер Кыргызстанда мындай элге дагы, бизге дагы келечекте жакшы бир иштеп аткарганга үмүттөндүрөт. Кыргызстанда туура тамактануу болсо, оор азаят, ошо ооруга кеткен мамлекеттен кеткен чыгымдар азаят деп ишеничтебиз. Рахмат.